أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان. Assalamu alaikum qadırman musulman bir tuğan. Sizler menen birgelikte Kur'an ayattары tele berүүsүнүн экинчи берүүсүн баштап отурабыз жаңы чыгарылыштын. Андыктан ушул сүрөнү чечмелеп берүүгө биздин устазыбыз Аким Эргешев устаз келген. Кош келипсиз устаз. Аллах таалам сизге береке берген болсун, илимиңизге жана береке берип, элибизге, жерибизге пайдалуу кылган болсун. Устаз, мурунку берүүбүздө биз 6-аятка чейин чечмеледик эле. Бүгүнкү берүүбүздө ошол 6-аяттан баштайбыз. Андыктан ушул андан кийинки аяттарга токтолуп, угуп алып, андан кийин чечмелөөнү баштасак. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Кезектеги аят устаз азыр биз уккандай эле 6-аяттан башталат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ирама затил имад. Мурунку аятта ошол Ад коомунун кандай абалга жетип калгандыгы жөнүндө сөз болду эле. Бул аятта дагы ошол жөнүндө улантып жатат. Чечмелөөнү баштасаңыз. Биз ушул жерге токтолгондо 3 аятка 6-чы, 7-чи, 8-чи аятка чогуу токтолгонубуз жакшы. Себеби дегенде 3 аят биригип туруп эле бир мезгилдеги бир коом, ошол мезгилдеги Ад коомуна жана абалын имад ошол Самуд коому болгон ошол Ирама затил имад Самуд коому болуп буларга Салих алейхиссаламды пайгамбар кылып жиберет дагы. Бул пайгамбардын кабарына, бул пайгамбардын чакырыгына моюн толгогондугу үчүн аларга Кудай Таала эмне бир катуу азап менен бир тарыхта кара из калтырган эл катары эмне бизге эскертүү катары баян кылат. Имад деп бул жерде Ирама затил имад биз жогору жакта айтпадыкпы? Алар ушунчалык Ад коому, Самуд коому ушундай бир дене бойлуу, акылдуу, жөндөмдүү, күчтүү, анан узак жашаган элдер болгондуктан булардагы болгон чеберчилик катуу күчөйт дагы. Бүгүнкү күндөгү тарых барактарын ачсак, бүгүнкү күндө тарых барактарында деле баягы аскага чегилген бир бүгүнкү күндөгү техника менен ошол нерсени жасай албайбыз биз. Бирок ошол мезгилде алар кадимкидей эмне шаар катары кебелбеген тоонун ичинде кирип тынч аман өмүр сүрүшкөн. Бирок ошолордун тоо ичине кирип алып жашап аткан, тынч жашагандыгы аларды кайсы бир жер кыймылдап тоо көчүп кетип баспаса дагы, бирок Кудай Тааланы азаптын башка жолу менен эмне кылган? Азаптагандыктан Кудай Таала айтып атат, ошол Ад коому менен таштарды тургузган коомдордун тагдырын көрбөдүңөрбү? Себеби дегенде аллати лам юхлaqu мислуха фил билад, бул аймакта же адамзат тарыхында мындайларга окшогон эч ким болгон эмес эле. Устаз, бул жерде эми булардын жанагы өзгөчөлүгүн айтпадык азыр, ушундай күчтүү болушкан депчи. Булардын өзгөчөлүгү, ушул күчтүүлүгү буларды Алла Тааланын жиберген азабынан сактап калбады деген дагы маани жатабы? Албетте, бул жерде улуу жараткандын жанында адамдардын айласы канча эле. Алардагы күч канчалык болушу мүмкүн? Алардагы айтайлык тапкычтык канча болушу мүмкүн? Жок, буларды тең келе албайт эле. Бирок инсан ушунчалык акылды кыска, же болбосо акылы кыска, же болбосо узакты көрө албагандыгынын кесепетинен алар эмне кылышкан? Келген пайгамбардын кабарын кабар катары кабыл албай коюшкан. Мына биз да бүгүнкү күндө
ошол телекөрүүчүлөргө бир катуу бир басым жасап берип кеткен нерсе бүгүнкү күндө биз дин багытында кызматкерлердин пайгамбардын кабары жөнүндө айткан учурда, Кудай Тааланын сөзү жөнүндө айткан учурда, бул молдеке сөзүн айтып атат го деген, жок, молдекенин сөзү эмес бул. Бул таптакыр менин сөзүм эмес. Ойлогоңуздар, бул мен айтып аткан сөз деп. Жок, мен пайгамбар айткан сөздү айтып атам. Мен Кудай Таала айткан сөздү айтып атам. Мына учурундагы болгон ошол укмуштай болгон адамдар ошондой кабыл ала албагандыктан, алар четке каккандыктан, алар билесизби эмне каптаган? Аларды мына ушул айтат кийинки 9-аятта: "Ва самудаллазина жабус-сахра билвад ва фирауна зил аутад". Караңыз. Жогору жакта Аатты айтты. Ирамазатил имад, алар чоң-чоң таштан устундар тургузган эл болгон. Буга чейин бул адамзат аймагында буга окшогон элдер жашабаган. Өзгөчө булар. Өзгөчө болушкан. Анан кийин таштарды алыстан тартып келип, андан кийин чоң-чоң шаарларды курган. Аны менен кошо казык менен өнөргө, же казык менен жашоону өзгөчөлөгөн фараонго деген. Себеби дегенде фараондун коому ошол мезгилде чатыр тигип, чатырды тургузууга эң алгачкы казыкты кагып, ошону менен үй курууга, казыкты кагып, таштарды тартып келүүгө эң алгачкы казыкты пайдаланган эл болгондуктан Алла Таала буларды казык ээлери деп дагы. Тафсир китептерде жүрөт. Аби Саид деген кишинин тафсиринде бул кишилер фараон ошол чоң пирамидаларды курдурган мезгилде иштебеген кулдарды, же болбосо жалкоолонгон кулдарды казык менен жазалаган экен. Эми түшүнүктүү да, казык менен кандай жаза болот? Жазанын эң оору болот. Ал казыкка кагылбасын, же ал казыкка кагылбасын, ал окшош эле нерсе, азаптуу да. Ошондуктан Кудай Таала бул жерде ва фирауна зил аутад, казыкка ээ болгон фараонду көрбөдүңөрбү деп атат. Абалы кандай болду? Чектен чыккандан кийинки абалы кандай болду? Кандай азаптар жетти дегенде, Кудай Таала буларды өздөрүнүн колундагы болгон чегирчиликтин, өзгөчөлүктүн азабы менен берген эмес да, буларга сырттан азап берген. Бирөөнү ызгаар берет, бирөөнү шамал берет, бирөөнү сууга чөктүрөт. Натыйжасында булар күтпөгөн жактан Кудай Тааладан азап келет дагы. Кудай Тааладан келген кабардын акыйкаты бул алардын несине жакырыкка болгон мамилесине жараша берилет. Булардын өзгөчөлүгү, күчтүүлүгү, акылдуулугу Алла Тааланын куткаралбады. Андан кийинки аятта эми ушулардын эле сыпаттарын айтып атпайбы? Аллазина тагау фил билад. Ооба, эми булар эмне кылды эле ушундай кесепке туура? Эмне үчүн ушундай бир тагдырга туш келишти? Эмне үчүн буларды Кудай Таала ушундай азапка кабылдырды? Дегенде булар айтат: аллазина тагау фил билад, ошол өздөрү жашаган чөлкөмдө, шаарда, коомдо бузукулук таркатышты. Чектен чыгышты. Кантип чектен чыгуу эмнеден болот дегенде, адамдардын укугу сакталган жок. Алсыз коргоого алынган жок. Мал пул өз ордун тапкан жок. Адамдардын каны бөөдө сакталган. Каны сакталбасан бөөдө каны акты. Бул эмне дегенде, бул чындап эле жер бетиндеги бузукулук ушулар менен көрүнөт. Кайсыл жерде бузукулук бар болсо, анда билиңиз, ал жерде адамдардын укугу тебеленет. Ал жерде адамдардын акы уурдалат. Алсыздар корголбойт. Андан кийин кан бөөдө төгүлөт. Кан бөөдө төгүлөт деген сөз бүгүнкү күнү карап көрүңүз. Жөнөкөй мисал, биздин чөлкөмдө кан кантип төгүлүп атат. Биз албетте Сирия, кетти, бул кетти, 500 киши кетти дейбиз. А бирок Ош Бишкектин жолунда эле бир жылда 2000ден киши өлүп калып атат. Бул кан төгүлүүгө кирбейби? Эми жылда ушундай болгон болсо кандай? Эми каласыңыз. Бул учурда эмнелерди биз өз ордуна коюшубуз керек эле? Кандай аракеттерге барышыбыз керек эле? Айтайлык, жол эрежелеринин бузулгандыгынан, рульга соо эмес отуруп алгандыгынан. Караңыз. Тартипти сактабагандыктан. Натыйжасында эмне болуп атат деген, натыйжасында кан төгүлүп атат. Адамдардын укугу төгүлүп. Мунун кесепети эмне дегенде,
Кудай Таала ошондой болгон коомго кандай жаза берген эле. Буларды Кудай Таала бизге ибрат катары силер көрбөдүңөрбү алардын тагдырын деп бизге эмне кылат? Устаз, кежес бул жерде тугуян тагоо дегенге да бир өзгөчө токтолсок. Ооба. Тугуян биз жана айтпадык, азыр адамдардын укугу дебилинет дедик, зулумдук болот дедик. Ошону менен эле биргеликте Алла Таала бул инсаниятка берген эреже, адеп ахлак мамилесинде, Алла Таала менен болгон мамилесиндеги нерселер дагы ушул чектен чыгууга киреби? Билесизби, бардык мыйзам улуу жараткандан келет. Керек болсо бүгүнкү күндөгү чоң мамлекеттердин дагы мыйзамынын түпкү булагы Алынган ошол улуу жараткандан келген окуулардан алынган. Ошол эле Библиядан, ошол эле Тораттан, ошол эле Инжилден, ошол эле Курандан алынган эрежелер. биздин мурунку өткөн мусулман мамлекеттеринде болгон мыйзамдардан. Ошол мыйзамдардан алынган. Ошол мыйзамдарды алар карап көрүп туруп, ушундай кылса болот турбайбы деп эле аны колдонууга киргизишкен. Караңыз. Мындай болгондон кийин мыйзамдын баарысы улуу жараткандан келсе, анда улуу жараткан тек гана өзүнө тийиштүү гана мыйзамдарды береби десе, жок. Инсанга, инсандын жаратуучуга болгон мамилесинде дагы чектерди, эрежелерди, милдеттердин чегин, ошол эле эрежелерин, ошол жерде адамдардын адамдарга болгон укук милдеттерин, мамилелерин, эрежелерин сунуу менен ошол жерде инсандын жөнөкөй табиятка болгон, чөйрөгө болгон, айванатка болгон, акылсызга болгон мамилесинин эрежелери, эреже чектерин берет. Мындайча айтканда, эреже баарысы каяктан келет? Алла жараткан. Ушул жерлерден чектен ашуу болгондо мына ошол эмне болот? Тугуян болот. Кийинки аятта ошол тугуяндан дагы эми чектен чыгуудан кийинки келген нерсе эмне деген? Факсару фихал фасад. Мынеке баягы бузукулукту анан эмне жөн эле жасап койбостон аны эмне кылышты? Факсару көбөйтүштү. Кандай көбөйтүү деген эмне дегенде болуп аткан көйгөйдө чек коюу болгон эмес. Ошол жаман нерсеге кайтаруу. Жаман нерсени кайтаруу, амр маруф ва нахи мункар деген нерсе болбой калган. Токтотуу жок. Анын ордуна кайрадан амрун бин нахи ва нахи анил маруф. Ал деген сөз жакшылыкты тосуп жамандыкты ачышкан. Көбөйткөн. Натыйжасында эмне болду дегенде фасабба алейхим раббука саута азаб. Анеке фасабба алейхим раббухум ау раббука саута азаб. Кудай Таала ушул жерде бир укмуштуудай аяттап келген. Мына алар чекти бузушту. Бузукулукту жайышты. Көбөйтүштү. Жайганда дагы жөн эле жайып койбостон аны эмне кылышты? Көбөйтүштү. Анан кийин Кудай Таала эми бул нерсеге сабыр кылган жок. Аларга пайгамбар жиберди эле. Бирок пайгамбарды дагы эмне кылышкан жок? Көзгө илишкен жок. Анын эскертүүсүнө дагы моюн сунушкан жок. Алар тескерисинче пайгамбарларга кайра кол көтөрүп, алардын канын төгүштү. Натыйжасында Кудай Таала эмне кылды? Эми мына ошол жерде Кудай Таала жогору жакта айтып аткан ант ичкен таң, ант ичкен 10 түн, ант ичкен жуп менен так, ант ичкен түндүн кыймылы, мына ушулардын бардыгы келип туруп, мына ушул азаптын төгүлүшүнө алып келет. Фасабба деген сөз азапты эмне жөн эле бербестен, мындайча айтканда, тимеле кенен кылып берген. Ушунчалык мол кылып берген. Элестетип Кыргызда азапты берген учурда катуу деп эле сүрөттөп беребиз. Бирок Кудай Таала Куранда эмне кылып атат? Өзгөчө бир. Мындайча айтканда болгондо дагы саута азаб деген сөздү тафсирлерден бир канча тафсирден көрдүм. Билесиз, баягы биз айрыкча Ош Бишкек жолунда жүргөн мезгилде, ана Бишкекке Ысык көл жолунда жүргөн мезгилде бир тоодон бир кум агат. Кум аккан мезгилде ал ага берет, токтобойт, ага берет, токтобойт, ага берет, токтобойт. Тазаласа деле ага берет, ал токтой бекесин токтобойт ал. Тимел адамдардын баарын чарчатат. Мына эми токтойт деп сүргөн мезгилде дагы түшөт да. Бул мындайча айтканда адамдар мына ушундай бир Кудай Таалага моюн сунбаган, анын чакырыгына жооп бербеген, анын пайгамбарын көзгө илбеген, анын жер бетинде бузукулук кылба дегенин аны укпастан кайра бузукулукту таркаткан адамдарга, караңыз, чекти бузган адамдарга берилген азап мына ушундай бир мол келген, ушунчалык чоң келген, ушундай бир токтобой агып келген эмне болот дейт? Азап болот. Фасабба алейхим саута азаб. Собба деген жанагы сиз айткан үзгүлдүксүз жана үзгүлдүксүз төгүү.
Инна раббака лабил мирсад. Анеке. Эми жанагы Албетте. устаз бул жерде мен сизге дагы нерсени айтып кетейин деген нерсем, биз жана аят Алла Таалам көп нерселер менен, чоң нерселер менен касам ичти, эскертүү берди, тарыхтан айтып келди. Эми ушул нерселердин натыйжасын ушул бир эки аятта жыйынтыктап атат. Өзү Алла Таала айткысы келген нерсе ушул жери болчу. Караңыз. Айткысы келген адам биздин көңүлүбүздү буруп, эскертүү берип туруп, келип айлап келип туруп айткысы келген нерсе ушул эле. Мына ушул эмне дейт? Инна раббака лабил мирсад. Сен кайсыл доордо жашаба? Сен ким менен жашаба? Сен кантип жашаба? Сен ким болуп кетпе? Кандай күчтүү болбо? Сен канчалык күчтүү болбо, сен канчалык акылдуу болбо, сен канчалык тапкыч болбо, сен канчалык мансапка көтөрүлбө. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө айтканда канчалык супер болбо. Сен үстүңөн көзөмөл артып кылып аткан ишиңе не көз салып турган улуу жараткан бар. Албетте сенин жаратканың ошол. Инна раббака лабил мирсад. Анеке, албетте сенин жаратканың ал сен үстүңдөгү көзөмөлчүң. Караң. Андан кийинки аятта фааммал инсану иза мабталаху раббуху фаакрамаху ва на'амаху фаякулу рабби акраман. Бизге эскертүүнү берди эми. Ооба. Чектен чыксаңар, кандай күчтүү болбогула, кандай болбогула, Аллах Таала силерди албетте көрүп турат деди. Ооба. Эми андан кийинки аятта Аяка келген учурда эми инсандагы чыныгы табиятты Алла Таала ачып берет. Инсан табиятында ким? Мен мисалы үчүн, мен инсан катары кандаймын дегенде Кудай Таала айтат, эгерде инсанды жаратканы келип туруп бир не кылып койсо, сынап койсо, эмне менен? Байлыкты берет, акчаны берет, ага сый урматты берет, мансапты берет. Бул учурда адамдар эмне боло баштайт? Мени Кудай Таала жакшы көргөндүгүнөн ушундай болуп атам дейт. Мен акылуу экенмин. Мен ошого тактыктуу экенмин. Мен Кудай Таала астындагы мого караганда, буга караганда мен дурус окшоймун. Себеби дегенде мага берди ушул нерсени. Өзгөчөлүгүм. Себеби дегенде адамдар көпчүлүгүнүн оозунан ушул нерсе чыгат. Кудай Таала мага жакшы көз назар салган экен, эми Кудай Таала ушундай кылып берип койду дешет да. Кудай Таала бул жерде ошол окшогон бизге окшогондорду айтып атат да. Айтып атат, инсанды эгерде Кудай Таала сынап туруп дейт, ага байлыкты, бийликти, мансапты берсе, ал менин жаратканым мени жакшы көргөндүктөн сыйын берип койду эми. Шүгүр дейт. Бул жердеги жанагы иза мабталаху деген жерге биз ал нерсе көңүл бурбай атабыз. Ал өзү чындап келген учурда эмне назарга алынбай турган нерсе эле ошол мансап. Ал мындайча айтканда кийинки аятка айткандан кийин уже аяттын сыры ачылат. Кийинки аят. Ва амма иза мабталаху факадара алейхи ризқаху фаякулу рабби ахана. Анеке. Биринчи көз карашты берди. Биринчи көз карашта кайсы бир мансапка, бийликке, байлыкка жеткен киши ал эмне кылды? Кудай Таалага жаккан киши кеминдеди. Адамдарга мактана турган болду. Керек болсо ал даже ошол берешендик кылып бир садака чапкан учурда дагы ошол сөзүн айтып өтөт. Экинчи киши айтып атат, экинчи киши жөнүндө дагы инсандагы экинчи табияттагы бар нерсе, эгерде бизге кайсы бир рызкыдан кичине бир кысылып калсак, чектелип калсак, же ден соолуктан, же жашоодон, же кызматтан, же ушундай бир бизге биздин түздөн түз жашообузга тиешелүү маселеде кичине бир чектөө болуп калса, Кудай Таала мени кордоп салды. Ушу мени жаман көрөт окшойт да, ушу жаман көргөндүгүнөн мага ушундай кылып койду. Өзүбүздүн каалаган нерсебизге жетпей калсак, өзүбүздүн каалагыбызга жетпей калсак, биз өзүбүз баа бере баштайт экенбиз да, же болбосо өзүбүз өлчөм бере баштайт экенбиз. Бирок өлчөмдүн акыйкаты каякта дегенде тафсирчилер айтат, чынына келгенде инсан өз жаратканын тааныбы эле жакта тааныбадыбы деп эле өлчөм берилет дейт да. Сенин байлыгың жөнүндө, сенин бийлигиң жөнүндө, сенин мансабың жөнүндө бул жерде эч кандай эмне жок дейт да. Күчтүүлүгүң, кооздугуң, эч кандай сенин өзгөчөлүгүң, сенин бир Кудай Таала астындагы бир кадыр баркыңа бир таасир бере турган нерсе эмес. Бул меселе дейт да. Себеби алардан күчтүүлөр өткөн. Фараонду айтып өттүк анын байлыгын, анын ичиндеги баягы Самуд коомун, Аад коомундагы болгон чегирчиликтерди, алар жеги болгон күчтүүлүктөрдү, акылдарды айтып өттүк. Аларга эч кандай бүгүнкү күндө кээ бирде сөз кылып калышат, баланча министрдин элитный квартирасы бар экен. Элитный квартира эмне ал? Эмне? Ал үчүн кайсы бир Кудай Таала жакшы карап койгондугунун бир көрүнүшүбү? Же кайсы бир кичинекей бөлмөдө жатып алып, балдар менен кысылып, неберелер менен бир бөлмөдө жаткан кишинин
кадырынын жоктугубу дегенде жок. Балким ошол кичинекей бир бөлмөдө неберелер менен жатып кучакташып жатып, бирок Аллага ыйман тутса, бирок ошол ыйманы менен ал баары бир эмне? Жок. Кудай тааласында ал жогору. Бул жерде эми негизги адамдын негизги кадыр-баракка жеткизе турган эмне экендигини баяндап. Мына Кудай тааланын мындайча айтканда кудуреттүүлүгү ушунда. Биздин табиятыбызда эмне жатса, ошол табияттын өзү биз үчүн мындайча айтканда бир өлчөй турган нерсе эмес да биздин табиятыбыз. Жок, биздин табиятка караганда Алла тааланын койгон эрежеси бул өйдөрөөк. Туруктуу. Андан кийинки аятта Калла балла тукримунал ятим. Бул жерде эми азыр эки абалды айттык. Ооба. Кандай бир жетишкендикке жетиштик. Анда бир абалда болдук, экинчиси жетишпей калганда дагы бир абалда болдук. Эми андан кийинки аятта эмне деп атат? Эми инсандын табиятындагы нерсени айтып өткөндөн кийин биз инсандык көз карашты айтабыз. Баланча өтө бай, Кудай таала буга берип койгон жакшы көрөт. Баланча ушундай бир пас себедегенде муну Кудай таала жаман көрөт. Муну жакшы көрөт, муну жаман. Ошон үчүн бул экөө ушундай деген көз караш бар. Кудай таала жок деп атат да. Калла деген сөз мындай өлчөм туура эмес деп атат. Мындай өлчөм туура эмес. Анда кандай болот экен дегенде бал ла тукримунал ятим. Алар канчалык бай болбосун. Алар канчалык колунда бар болуп, мансапка мас болбосун. Алар келип алып туруп инсандардын ортосундагы мамиледеги негизги орун бул коомдогу өзгөчө аялуу катмарга келгенде дагы булар эмне? Ырайым Мындайча айтканда бакылдыкка, сараңдыкка барышат. Берешендик. Балла тукримун деген сөз сараңдык кылышат деген сөз. Ал-ятим. Ал-ятим жетимге. Мына бүгүнкү күндөгү биздин коомдогу бир чоң көйгөйгө ушул нерсе айланды. Кайсыл көйгөй дегенде жетимдердин саны биздеги социалдык абалга, экономикалык мүмкүнчүлүктөргө канчалык көңүл бурган сайын жетимдердин саны эмне болуп атат? Көбөйүп атат. Жетимдердин саны көбөйгөн сайын ага маани берген адамдардын саны азайып кетип атат. Өкүнүчтүүсү. Коомдогу эң аялуу болгон катмар жетимдер болсо, жетимдер бул тарыхта үзүлбөй кете турган катмар. Сөзсүз болот. Сөзсүз бар эң аялуу жерге көңүл бура албасаң, анда сен эмне үчүн коомсуң? Анда сен өзүң жалгыз жаша. Сен кантип өзүң коом курдуң дагы, бирок өзүң коом болуп туруп, өзүңдөн эмне? Зарыл аялуу жериңе көңүл бурбайсың. Мына ошондуктан бул жерде Кудай таала айтып атат, силер айткан жанагы менин байлыгым, мансыбым бар болгондуктан Кудай таала мени ушунчалык эмне өзгөчөлөп койду. Менин азык оокатым, менин тагдырымдагы келген ырыскым аз болуп калды. Кудай таала мени кордоп койду дебегиле. Балким бул жерде мына ошол мансаптуу, акчалуу эмне жетишкен адам ал эмне кылбайт? Жетимге кайрымдуулук кылбайт. Ошондон кийин ушундай болду, дең. Вала тахаддуна ала таамил мискин. Мынеке, алар керек болсо, кембагалдарды барып чакырып, тойгузуп кой дагы чакырып өзү кошулбаса дагы, өзү акчасын берип койбосо дагы, бирок ал жок дегенде, ошондой кылайлыкчы деген дагы сөздү айтпайт дейт да. Ошого чакырык да жасабайт дейт да. Себеби дегенде анын керегилигине ал өзү күнөөкөр деген нени мындайча айтканда, мына мен өзүм мындайчалык даражага жеткениме мен акылдуулугум, менин тапкычтыгым, мени атамдан калган бир өзгөчөлүк, шыктыйлыкпы же болбосо мен мезгилине келген учурда ушул жогорку дипломду алып, анан ушинтип, анан связдарды жасап, анан насыйдасында мен ушундай жеттим деп жака кагып көкүрөк уруп, мен дегендер жөнүндө сөз кылып атат да, айтып атат, ал жетимге дагы сараңдык кылат. Колунда жок кембагалдарга келген учурда жок дегенде, келге ушуну жасайлык деген чакырык дагы таштабайт дейт да. Ага дагы кудурет жетпейт. Ага дагы барбайт. Ватакулуна тураса аклан ламма. Мынеке биз айтып аткан жанагы бул өзгөчө араб тарыхында, кыргыздарда деле ошондой эле, илгери атадан балага мурас калган мезгилде, ал мурас кандай бөлүнчү дегенде, мурас атадан балага эле калчу, кызга берилчү эмес. Арабтарда деле ушундай. Мурас болгондо жалаң гана эркектерге тийип, жаш балдарга дагы, аялдарга да тийчү эмес.
А бирок ислам келгенден кийинчи дегенде ислам мунун баарын тең деп койду. Ар бир акылуу адамды, Ар бир акылуу адамды ошол жерге киргизди. акысын берди. Акысын берди. Аял болобу, аялы болобу, кызы болобу, небереси болобу, уулу болобу, баласы болобу, бардысын не кылды? Ошол Акысын берди. мураска шериктеш кылды. Эми караңыз. Бул жерде Кудай Таала айтат: "Ва та'кулуна тураса аклан ламма". Силер атаңардан калган мурасты силер ушунчалык жакшы көрүп жейсиңер. Жакшы көрүп тутасыңар ошол мурасты. Андан кийинки аят: Ва тухиббунал мала хуббан жамма. Мынеке мал дүйнөнү келген учурда жаныңардан артык жакшы көрөсүңөр. Себеби дегенде силер каалагандай кылып жейсиңер атаңардан калган мүлктү. Оңго да чабасыңар, солго да чабасыңар. Аны мындайча айтканда сокурдай кылып иштетесиңер. Караң. Ошол менен биргеликте акысын. Ошол мезгилде башка бирөөнүн акысын бербейсиңер. Ага балким өзүңдүн тууганың да акылуу эле. Ага балким кайсы бир кедей дагы акылуу эле. Кайсы бир жетим дагы акылуу эле. Ошонун бардыгынан келип туруп сен бир нерсенин себебинен бербей атасың. Ва тухиббунал мала Хуббан жамма. Ушул Дүйнөгө- жакшылыктардан тыйган нерсе бул. Тыйган нерсе ушул дүйнөгө болгон артыкча жакшы көрүп алуу. Жаныңдан артыкча эмне махаббат артып алуу. Бүгүнкү күндө Кудай сактасын, катарыбызда ошондойлор жок эмес. Кудай та балким ушул биздин берүүбүз себепчи болуп бул адамдар бул нерсеге сергек мамиле кылып калат деген үмүттөбүз. Устаз, бул жерде эми өз негизи адамдын табиятында бул жакшы көрүү бар да, бирок бул жерде чектен ашууну Бул жердеги мындайча айтканда Кудай Тааланын көрсөтмөсүнө түздөн түз карама каршы келген махаббат жөнүндө сөз бар. чектен ашып кеткен. Дүйнөгө. Бирок адамдын табияты мал Адам табиятында жакшылык, малга мындайча айтканда кызыгуусу, малга тартылуусу бул бар нерсе. Устаз, кечиресиз, бүгүнкү убактыбыздагы ушундай аягына чыгып баратат. Бул жерде эми Кур'ан-ы Керимде ар бир сөзүнүн, ар бир тамгасына токтолуп, ар бир окуясына токтолгон болсок өтө кеңейип баратат. Бүгүнкү берүүбүзгө келгениңизге Аллах Таалам ыраазы болгон болсун, илимиңизге береке берсин, элибизге, жерибизге пайдалуу кылган болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Аллах Таалам баарыбызга ушул аяттарда айткандай жакшы сыпаттарга ээ болгонго Аллах Таалам насип кылган болсун. Жана бул жерде айткандай өзүбүздө коомчулукта белгилүү жана бүгүнкү күндө көбөйүп бараткан жетимдерге жана мураска жетпей кала турган күчсүз аялдарга, кыздарга Аллах Таалам буйругандай ырайымдуу болгонго Аллах Таалам насип кылган болсун. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك